Назаралиев Нуржан, Талас башкы чарба башкарманын жетекчиси. Бүгүн азыр биз БТК каналынын передачасында турабыз. Бул жерден азыр 6 куб суу өтүп атат. Айтматов районуна. БДРде мозо вливание 2 куб 600 түшүрүп атабыз. Ошондо 8 куб 600 БТК каналында сууга сузулар да бүгүнкү күндө. Бүгүн ошо Чолпон май жана Бейшек айыл тургундарына жолугушуу өттү. Жолугушууда ошо суудун көйгөйү боюнча маселелер көтөрүлдү. Ал жерде жыйында катышып, жыйында сөз болду. Бул эле ошол область боюнча биздин өзүбүздүн штабтын отурум негизинде водоворот жүрүп аткан. Водобороттун областтын ичинде водоборот, каналдарга салган ошол эле Талас району, ошол эле БТК каналы. Анын ичинен да водоборот ыкмасы менен иш алып барып атабыз. Мунун бирден бир себеби азыр күндүзү ызык болгону менен түнкүсү сууп, жамгыр жаабагандыктан суудун көлөмү өтө аз. Аз болгондо мына азыр бизде Талас районунда Кайырма деген канал башкы суу алуш түйүн бар. Ошол жерде электронный датчиктер турат, суу ченеген. Ошол суу ченүүчү чектеп коебуз, ошо гидропостон. Ошол жерден бүгүнкү күндө 9 куб 800 литр суу өтүп атат да. Бул эми кененирээк түшүндүрмө берип кетейин. Ошол 9 куб 700-800 литр суу 27 миңден ашык гектарга жетишке бериле турган суу келип атат да. Норма боюнча ал жерде 35 кубтан ашык сууга суу болуш керек да. Былтыр ал жерде 24-жылы 45-50 кубка чейин болуп аткан ушул бүгүнкү күндө. Ошол менен суу 30-25ке түшкөн эмес да былтыркы жылы. Быйыл ал жерден баягы 9-май күнү, анан 16-май күнү баягы жааган күндөр эле 16 кубка чейин көтөрүлүп, дагы бир эле күн кайра эртесинен эле баягы күн суук болуп кеткенине байланыштуу 10 кубтан ашык суу келе албай атат да. 12 болот, 8 кубка түшөт. Эми среднем алганда 10 куб болот. Эми ошол 10 кубту 27 миң ашык гектарга жеткизиш керек да. Ал жетпейт. Норма жана айтып өткөндөй эле бизге азыр кеминде бир 30-35 куб суу керек да. Ошол жерде Кайырманын башында. Анан ошо штабтар түзүлгөн. 11-майдан баштап водоборотко отурдук. Талас району, ошондой эле Бакайата району, Бакаятадан Үрүм араларындагы таштап атабыз. 2-3 суткада. Ал жак Талас районуна ошол водоборотун иштеп атабыз. Анан ошол водоборот, областтын водоборотунан анан кийин ички водоборот. Азыр маселе ошондон болду. Бейшекке жана Бакая айылынын дыйкандары менен. Водоборот ал жерде водоборот токтотуу болду. Биз келген лимиттен процент алабыз деген сөздөр айтылды. Бирок мен ал жерден да түшүндүрмө берип кеттим. Талас районунда деле бир каналга салсак, мисалы астында 3000 гектар жер болуп отурамыз, ошонун 1,5-мына суудун астыгына байланыштуу 1,5-мына берип 2 күн. Анан 1,5-мына 2 күн. Жок, болбосо 1,5-на 4 күн, 1,5-на 4 күн сууга суун берип атабыз да. Каналдын астында арашайма площадьты суу баскан жерде 2ге бөлүп туруп. Анан бул жакта дагы БТК каналында да ошондой иш алып барышып аткан. Передачадан өткөндөн кийин арашайым площадьты 2ге бөлүп туруп, бир жагына 3 күн, бир жагына 3 күн кылып беришип атат. Ошо суудун көбөйүшүн сурады дыйкандар. Мен болушунча түшүндүрмөнү бердим. Азыр канча куб суу бар экенин аны түшүндүрмө бердим. Комиссионный чыгып кыдырууга дагы аны да айттым. Комиссионный чыгып чогуу менен барып келиңиздер. Система Талас районунда кандай жүрүп атат, ошондой эле Бакаятада кандай жүрүп атат, баарын көргүзүп келейин деп сунуш кылдым да. Анан берде дыйкандардын кайрылуусу болду. Ошо участоктогу эмелерге келип аткан суудан бизге 100 литр, 150 литр таштасаңыздар депчи. Анан бул жакта биз передачадан өткүзүп бергенден кийин АОПнун кызматкерлери бар. Ошолор менен согласовать этип кайсы жерге мүмкүнчүлүк болсо сууга суун берип коюуга болот. Ушуну баягы түшүндүрүү иштерин анан кийин жүргүзүп
Азыр ошо бир точкага 100 литр беришти. Айырда Талас район, то есть Айтматов районунун рубары, ошондой эле Замакин. Ошо 100 литр суун беришти. 5-2 ай алып, по-моему, 5-2 ай менен. Ошондой иштер жүрүп атат. Эми погоданын эле изменениясы болду. Бул былтыр мына 23-жылы 23 апрелдерде жаап турган болсок, 24-жылы 23-тө эске алуу менен тиги 17-синде сууду кой бергенбиз 17-апрелде. 17 апрелде сууду кой бердик. 22-синде каналды, БТК каналын кайра жабууга суранышты. Биз жаап койдук да, анткени жаан-чачын болду. Эл суу алган жок. Анан ошо менен быйыл былтыр суу көп келгенде байланыштуу каналдарга максималдуу жүктөгөнбүз 14 кубка чейин. Анан бизде ушу БТК каналынын астында турбо подканалдар өтөт. Ошолордун ремонтун жасап, 25-inde, 26-сында бүтүп, анан 28-inde сууду кой бердик каналдарга. 29-unda мен ушул жерде өзүм болдум, Айтматовдо. 29-unda суу келип калды апрелде. Бирок ага чейин эле мен баса белгилеп айта кетейин, ага чейин эле өзү системада суу аз болгон да. Апрелдин 10-нан баштап эле суу азайып, аз системага. Ошол эле 28-inde бияка салган сууду биз Талас районунда Кайрыма, левобережный каналдарда сууларды жаап анан алып келгенбиз да бияка. Ошондо деле ушул система ошондо эле өзүндө суу аз болчу да. Жетишерлик деңгээлде суу бүгүнкү күндө бизге келе элек. Эми Кудай буйрса суубуз келип калар. Суубуз келсе турбо подканалдардын баарын оңдоп алганбыз. Былтыркыдай эле максималдуу көлөмдө жүктөгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анткени былтыр 14кө чейин жүктөп, анан сууду болушунча ушу передачасынан күндө бизде маалымат болуп, беден 10 кубтан 12 кубка чейин суу түшкөн эмес. Даже 12,5-8ке чейин барган болдучу. Анан эми ошол канчалык бул өзүнүн сыйымдуулугу 10 куб эле. Негизи 10 кубка расчеттоп салынган канал 4 куб максимально жүктөп, анан быйыл ошол турбо подканалдарды оңдоого туура келди да. Менин кыскача маалыматым ушул.